Мындан бир нече ай мурун Казак туризм улуттук компаниясы жиберген делегация Америка Кошмо Штаттарынын улуттук парктары менен коруктарын аралап, чоң саякат жасап кайткан эле. Ал эми жакында америкалык адистер биздин элибизге келип, табигатты коргоонун казакстандык иш тажрыйбалары менен таанышышты. Орто Азия Марко Поло заманынан бери эле кызыктуу окуяларды изилдөөлөрдү өзүнө тартып келген. Орто кылымдардагы саякатчылар өздөрүнүн кол жазмаларында дүйнөнүн аягында жайгашкан уламыштарга бай бул өрөндү укмуштуудай жандыктар байырлап, адамдын акылы сыйбаган табышмактар көптөп сүрөттөшкөн. Азыркы күнгө чейин эле бул табышмактуу аймак батыш туристтердин өзүнүн сулуулугу, жаратылышынын ар түрдүүлүгү менен өзүнө тартып келет. Отор кези көрсөтүүсү менен биргеликте сиздер Борбор Азиянын эң кооз жерлеринде болуп, ал жердин жаныбарлары, өсүмдүктөр дүйнөсү менен жана дайыма жапайы табигаттын койнунда жашаган адамдардын тиричилиги, маданияты жана каада салты менен таанышасыздар. I love Kazakhstan. Thank you, Kazakhstan, yes. Биз америкалыктардын табигатты коргоо жүйөсүн өз досторубуздун көзү менен көрдүк. Алар Тоо койлору фондуна караштуу табигатты коргоо комиссиясынын төрагасы Джек Ачсан, Невада жоон мүйүзүлөрдү коргоо башкармалыгынын мүдүрү Брэд Джозеферсон жана эл аралык фонд бөлүмүнүн башчысы Курт Альт. Булар бүтүндөй өмүрүн жапайы жаратылышты изилдөөгө арналган кесипкөй биологдор. Бизге америкалыктардын иш тажрыйбасы өзгөчө кызык болду. Анткени эки өлкөнүн ортосунда бир топ айырмачылыктар бар экендигине карабастан, биздин элибиз менен Американын табигатты коргоо жүйөсүндө окшош бир жагдай бар. АКШда дагы, Казакстанда дагы жаныбарлар дүйнөсү мамлекеттин менчиги болуп саналат. Ал эми Европанын мыйзамы такыр башкача. Курт Альт менен Джек Ачсанын Казакстанга келген иш сапарлык программасы өтө тыгыз. Алар баш аягы 10 күндүн ичинде Астана каласында бир катар иштиктүү жолугушууларды өткөрүп, муну менен бирге Орто жана Чыгыш Казакстанга экспедицияга чыгып үлгүрүүгө тийиш. Жолдун ырайыктыгы бул кишилер үчүн таң калыштуу эмес. Илим таласында жүргөн далай жылдын ичинде Курт менен Джек 5 кургактын 5-өөнү тең кыдырып чыгышкан. Алар ар түрдүү элдерде болушуп, алардын табигатын коргоо чаралары тууралуу көп нерсени таанып билишкен. Ал эми биздин элибиздеги аңлоо чарбачылыгынын иши менен жакындан таанышышмакчы. Америкалык укмуштуулар бардык көйгөйлөрдү өз көздөрү менен көрүшүп, тобокелдик деңгээлин баалоо менен ыктымал донорлорго кесипкөй кеңештерди берүүгө тийиш. Ал үчүн биздин мыйзамдарыбызды изилдеп гана тим болбостон, жергиликтүү калктын маанайы, каада салты, ниети менен таанышу керек. Анткени табигатты коргоо жоосунун тагдыры адистердин конференцияларга катышып кооз сүйлөгөнү менен гана чечилбеси маалым. Бул үчүн ошол аймактын тургундары жоону кандай кабыл алары, жазылган мыйзамдары менен эрежелердин канчалык деңгээлде орундалары дагы чоң роль ойнойт. Мындан жарым жыл мурун Казак туризм улуттук компаниясынын өкүлү орун басары Шаймухамбетов Лас-Вегаста өткөн конференцияда үлгүлүү аймактар тууралуу баяндама жасаганда, Курт менен Джек ошол маалыматтарды кылда тугуп эстеп калышыптыр. Эми алар орун басардын айткандарын түгөл текшерип көрүшмөкчү. Орто жана Чыгыш Казакстандагы 3 модельдик аймактагы жан-жаныбарлардын көбөйүүсү кандай болуп жатат? Модельдик аймактагы экологиялык жана коомдук жагдайлар ийгиликтүү тажрыйбаны киргизүүгө даярбы? Эл аралык жаныбарларды коргоо союзунун сунуштамаларын биз Бонн конференциясы боюнча аракеттерди көрүү мерчемдерин даярдоодо негизги документ катары пайдаландык. Курт менен Джек Казакстанга тоо туяктууларын туруктуу аңчылык туризмди өнүктүрүү аркылуу сактоо боюнча долбоорду талкуулоого келишти. Аңчылык туризми, маданият жана спорт министрлигинин туризм индустриясы комитети менен айыл чарба министрлигинин токой чарбасы жана жаныбарлар дүйнөсү комитети тарабынан жөнгө салынат. Dear Oscar, спасибо. On behalf of the Wild Sheep Foundation. Урматтуу Аскар, сизге рахмат. Мен Wild Sheep Foundation жана Safari Club International тарабынан тоо койлорун сактоо боюнча демилгенин маанилүүлүгүн баса белгилеп кетет элем. For Agali conservation in Kazakhstan.
Мен жеке сизге жаныбарлар дүйнөсү департаментине кызматташуу менен колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем жана бул демилгелердин ийгиликтүү ишке ашышына үмүттөнөм. in successfully implementing this initiative. Курт, и вам тоже спасибо, Джек, и вам тоже спасибо, да, за то, что вот Курт менен Джек, сиздерге дагы биздин чакыруубузду кабыл алып, биздин өлкөгө келгениңиздерге чоң рахмат. конечно, ваш опыт, американский опыт. Сиздердин жаныбарларды башкаруу боюнча америкалык тажрыйбаңыздар бизге абдан кызык жана бул тажрыйбаларды Казакстандын жаныбарлар дүйнөсүн сактоо жаатында ишке киргизүүнү каалайт элек. Сохранение животного мира Казахстана. Сиздердин идеяларыңыздарды биздин мыйзамдардын алкагында жүзөгө ашыруу зарыл. Необходимо реализовать здесь у нас в Казахстане, естественно, в рамках нашего законодательства. I'd like to thank the country of Kazakhstan for Мен казак тарапка бизди чакырган үчүн жана каржылык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Тоо койлору фонду менен эл аралык сафари клубуна ыраазычылык билдирип кетким келет. the conservation arena. Сиздердин өлкө, сиздердин улуттук баалык болгон аркарларды сактап калуу боюнча программаны иштеп чыгууда. Биздин тажрыйбабыз мына ошол байлыкты туруктуу жана узак мөөнөт сактап калуу менен пайдаланууга пайдасы тиет деп үмүттөнөбүз. Вы сейчас действительно посетили нашу страну в удобное время, как раз в свете. Ооба, сиздер аңчылык туризмди өнүктүрүү жаатында эң ыңгайлуу учурда биздин өлкөгө келдиңиздер. Управление животным миром. Вот как вы сейчас говорите, то есть ваш опыт. Биз жаныбарлар дүйнөсүн башкаруу реформасынын кезектеги этабын баштап жатабыз. В свете развития вот нашего охотничьего туризма. Андыктан сиздердин тажрыйбаңар бизге абдан чоң жардам бермекчи. Образовалась сейчас новая национальная Учурда бизде жаңы улуттук казак туризм компаниясы түзүлдү. двигает эту тему, начинает разработку совместно. Ал Айыл чарба министрлиги менен биргеликте жаныбарлар дүйнөсүн башкаруунун жаңы концепциясын иштеп чыгууну колго алат. Тоже как бы Бул мамлекет башчынын туризмди, аңчылык туризмди өнүктүрүү боюнча буйругун жүзөгө ашыруу менен ишке ашырылмакчы. где уделяется большое внимание на развитие туризма, привлечение туристов, развитие охотничьего туризма. Астанада адистер тобуна германиялык зоолог Штефан Михель дагы кошулду. Меня зовут Штефан Михель, я родом из Германии, по профессии биолог. И уже Менин атым Штефан Михель, мен германиялык болом. Кесибим боюнча биологмун. 25 жылдан бери Борбор Азияда иштеп келем. Таджикистан, но тоже из определенных стран, как Иран. Алгач ишимди Өзбекстанда баштап, андан кийин Казакстан, Кыргызстан, Таджикистан жана оңшу Ооганстан менен Иранда уланткам. Животных с помощью вовлечения. Акыркы 10 жылдан бери мен негизинен жапайы жаныбарларды жергиликтүү коомчулукту тартуунун жардамы менен сактоону ишке ашыруудамын. И по этой причине я тоже Мен көбүн эсе туяктуу тоо жаныбарларына көңүл бурам. Бул тоо эчкилери менен жапайы койлор. Ошол себептен мен дагы эл аралык жаратылышты коргоо кеңешинин тоо туяктуулар тобуна адистер тобунун мүчөсүмүн жана бул түрлөрдүн кызыл китептеги даражасын баалоого көмөктөшөм. меня сюда Мен бул жерге Борбордук жана Чыгыш Казакстанда тоо койлорун сактоо боюнча жаңы долбоордо тажрыйбамды колдонуу үчүн чакырышкан. в Казахстане, Центральном Казахстане, Восточном Казахстане. Биз азыр америкалык кесиптештерим Джек Ачсан жана Курт Альт менен алардын бул багыттагы тажрыйбасы менен сунуштарын талкуулап, Борбор Азия аймагына ийгиликтүү долбоор иштеп чыгуу үчүн колдонууга аракеттерди көрмөкчүбүз. Это поставить в казахстанский, в центральноазиатский опыт в такой форме, что мы потом можем разработать успешный проект. Тоо койлорун сактоо боюнча долбоор көптөн бери эле талкууланып келген. 2012 жылы Германиядагы Вильм аралыгындагы жаратылышты коргоо академиясында Бонн конференциясынын алкагында жер которгон түрлөрү боюнча биринчи жолугушуу болгон. Бирок тилекке каршы долбоорду каржылоо булактарын издөө иши 6 жылга созулуп кеткен. Июштун айында гана Лас-Вегаста эл аралык сафари клубу, Тоо койлору фонду жана Казак туризм улуттук компаниясынын ортосунда келишимге кол коюлган. Америкалык шериктештер долбоордун баштапкы баскычын каржылоону өз моюндарына алышкан.
Алгач Safari Club International менен Тогойлор фондунун максаты Түндүк Американын аңчылык жаратылышын сактап калуу болгон. Бирок уюмдардын ишмердүүлүгү акырындык менен глобалдык деңгээлге жеткен. Учурда алар дүйнөнүн 45 мамлекетиндеги 200дөн ашык долбоорлорго каржылык колдоо көрсөтүшөт. Биз биринчи кезекте жаныбарлар дүйнөсүн сактоо программалары тууралуу ойлонушубуз керек. Биз өлкө менен элдерге жаныбарларды коргоо үчүн зарыл болгон каражаттарды табуу жолдорун мойнубузга алабыз. Safari Club International эл аралык жаныбарларды коргоо кеңеши менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барат. Бул уюмдун олжолук аңчылык боюнча позициясы атайын декларацияда да гана белгиленген. Эл аралык жаратылышты коргоо кеңеши олжолук аңчылыкты жаратылышты пайдалануудагы байлыкты үнөмдөтүү катары моюндоо менен ошол эле учурда жаныбарлардын көбөйүшүнүн абалы окумуштуулар тарабынан кылдат көзөмөлгө алынып, бул ресурстарды колдонуудан жергиликтүү тургундар кандайдыр бир пайда табышын талап кылат. Hi, my name is Paul Babas, and I am president. Салам, менин атым Пол Бабус. Мен эл аралык Safari клубтун президентимин. Бул таза аңчылыктын эркиндиги менен принциптерин коргоо жана бүткүл дүйнөдө жаныбарлар дүйнөсүн коргоону колго алган дүйнөдөгү эң ири уюмдардын бири. Of wildlife worldwide. Экологияны негиздөөчүлөрдүн бири катары эсептелген америкалык биолог Олда Леопольд бакытты өнүмдүн көлөмү жана бардык баалуулуктарды акча аркылуу баалаган базар тутумунда жаратылышты кантип сактоо боюнча ой жүгүрткөн. Окумуштуу ар бир эле заманбап шаарга соода борборлору менен банктар зарыл экендигин, бирок алыскы сейил багынын ордуна биз соода борборун тургузуп, акыркы балдар аянтчасын банк куруу үчүн бузганыбызда бул калаада жашоону каалагандар жок, кааларын жүйө катары келтирген. Америкалыктар конституциясына ар бир жарандын жапайы жаратылыш, аңчылык жана балык улоого болгон кол тийгиз укугун киргизишкен. Казакстандык делегация көпчүлүк улуттук сейил бактары менен корокторго кирүү акысы бекер же болбосо аз гана каражатты талап кыларына күбө болушту. Атактуу Гранд Каньон улуттук багына кирүү үчүн $40 төлөө менен биз анын аймагында бир жума бою жүрүү укугун берген билетке ээ болдук. Ал эми улуттук дезерт корогуна кирүү туристтер үчүн бекер. Аңчылык кылууну каалагандар болсо акы төлөөгө туура келет. The benefit of hunting is large. In fact, when you're looking at the numbers of the economy. Аңчылыктан түшкөн киреше жаратылышты коргоо менен жалпы эле мамлекеттин экономикасына зор пайдасын тийгизишет. Аңчылык индустриясы жыл сайын америкалык бюджетке болжолдуу $40 миллиард алып келет. Бул уруксаат кагаздарын курал жарак менен ок дарыдан гана түшкөн каражат. Көпчүлүк аңчылар башка мамлекеттерге чыгышат. Бул чоң бизнеске негиз салат, бирок эң башкысы мындан жапайы жаратылыш чоң пайда табат. I've been very fortunate to have some great success in different countries of hunting around the world, meeting great people. But the benefit to hunting to the wildlife is what's really important. Уруксаат кагаздарды сатуудан түшкөн түз кирешелер бул аңчылык каржы чокусунун көзгө көрүнгөн аз гана бөлүгү. Аңчылар мындан тышкары атайын кийимдерди, шаймандарды сатып алышып, транспорт, тамак аш жана тиричилик кызматтарын пайдаланышат. 2011-жылы жүргүзүлгөн статистикалык изилдөөлөрдүн маалыматына караганда, америкалыктар аңчылык, балык оолоо жана жаныбарларга көз салуу үчүн $142 миллиард каражат сарпташкан. Америкалыктар жаратылышты коргоо үлгүлөрүнө 1937-жылы эле негиз салынган. Анда Невададан сенатор болгон Кейт Питман, Вирджиниядан конгрессмен Абласом Робертсон бардык курал жарактарды чыгууларга жаратылышты коргоонун муктаждыктарына 11% акциздик салык төлөөнү милдеттендирген жана мыйзам иштеп чыгышкан. Андан кийинки жылдары Питман менен Робертсондун акты боюнча жапайы жаныбарларды колдонууга тиешеси бар бардык тараптар акциздик салык төлөөгө милдеттендирилет. Андан түшкөн салыктар бюджетке эмес, түз штаттын балык жана жаныбарлар агенттигине багытталат.
in your country, in Kazakhstan, understand there's a tremendous amount of wildlife, some fantastic wildlife. Сиздердин өлкөдө Казакстанда өтө бай, укмуштуудай жаратылыш бар. Анда биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүк таң калтырат. Ошондой эле туяктуу чол жаныбарлардын ар кандай түрү көп. Эгерде бүткүл дүйнө жүзүндөгү бай мергенчилер Казакстанга келип аңчылык эле эмес, мейманкана, ресторан жана башка кызматтарга каражаттарын сарптай турган болсо, бул өлкө экономикасына чоң пайда алып келмек. Ошол эле аңчылар короткон акчаларды сейрек жаныбарларды коргоо менен аларды көбөйтүүгө жумшоого мүмкүн болмок. Бул кайра калыбына келтирүүчү жаратылыш байлыктарын туруктуу колдонуу болуп саналат. Бүтүндөй тукумду коргоо максатында бир нече картайган жаныбарларды колдонуунун эч кандай жаман жери жок. Make sure that the species are there in perpetuity. Эл аралык сафари клубу жыл сайын хантинг шоу уюштуруп турат. Ага бүткүл дүйнөдөн коммерциялык аңчылыкты сунуштоочулар менен кардарлар чогулушат. Каскадер, актер жана шоумен Джим Чоккини АКШдагы бардык аңчы тааныйт. Шоу бизнестен четтегенден кийин ал саякат агенттигин ачып, өз кардарларын бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча экспедицияларда коштоп жүрөт. Мындан тышкары Джим аңчылык тасмаларын дагы тартат. Бул ага чыныгы атактуулук алып келген. Анын жубайы Джессика дагы актриса жана ал жолдошу менен саякаттаганды жактырат. The hunters in North America and around the world have been Түндүк Америка менен бүтүндөй дүйнө жүзүнүн аңчылары Казакстан улуу аңчылык державасы болооруна ишенишет. Бардык жерлерден туристтер сиздерге бара башташат. Аңчы туристтер жеке өздөрү эле эмес, алардын үй бүлөлөрү дагы барышмак. Аңчылык саякаттарын уюштурган тур операторлорду аутфиттерлер деп аташат. Бул бизнеске жан келгендер кардарларды табуу оңойду эсептешет. Алар болгону котормочуну жалдап алып, Лас-Вегаска барып бир нече сүрөттөрдү көрсөтүү менен эле кезекке тизилгендер толуп калат деген ишенимде. Бирок тажрыйбалуу аутфиттерлер аңчылык дүйнөсүндө ишенимге кирүү үчүн жылдап мыкты эмгектенүү зарыл экендигин жакшы билишет. Бай кардарды таап алуу татаал жана бирөөнүн алдында сөзүңө турбасаң, бардык кардарларыңан айрылып калышың мүмкүн. We've been dealing with foreign countries for many years. Биз көп жылдан бери ар кайсы мамлекеттер, анын ичинде Казакстан менен дагы иштешип келебиз. Мен чек өзүм бир нече жыл мурда Казакстанда аңчылык кылган элем. Колжолук аңчылыкта жаныбарларды коргоо, жана аларды көбөйтүү менен кайра калыбына келүүчү байлыктарды туруктуу башкаруу маанилүү жагдай деп эсептейм. Аңчылык менеджменти өз деңгээлин дайыма жогорулатып турушу керек. Бул Казакстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын жалпы көйгөйү болуп саналат. Аңчылардан алынган долларлар кайрадан жаратылышка кайтарылып, жергиликтүү мейманканаларга, тамактануучу жайларына жана жергиликтүү тургундарга киреше алып келиши керек. Тартипти билүү дайыма ийгиликтүү ишкерди кылууга жардам берет. Бирок кээде жаш козголоңчулар бул эрежелерди бузуу менен жеңишке жетишет дагы кабыл алынган мыйзамдарды өзгөртүүгө жол ачышат. Алексей Агафоновду аңчылык бизнестеги төңкөрүшчү деп атоого болот. Көптөн бери иштеп келе жаткан тажрыйбалуу аутфиттерлер ак сөөк кардар өзгөчө болгондуктан аны интернет аркылуу табууга мүмкүн эмес деген ишенимде. Ал эми Орусиядан чыккан IT кесипкөй Алексей бул эрежени билчү эмес. Ал аңчы болбогондуктан элиталык клубтарда достору жок эле, ошондуктан ал өзүнүн колунан келген бардыгына тааныш жана жөнөкөй интернет булагын түзгөн. Аңчылык туризминде эң маанилүү болгон кардардын аутфиттерге ишенимин кардарлардын өзүнө жүктөп койгон. Ар бир аңчы чакан отчет менен 5 балдык системада аутфиттердин ишине баа бериши зарыл. Жакшы дагы, жаман дагы сындар жарыяланган учурлар болгон. Боло турган кардарларга мындай чынчылдык абдан жагып, алар Алексейдин кызматтарын пайдалана башташты. Учурда бул агенттик жылына 500гө чукул адамга кызмат көрсөтөт. Человек, который покупает охоту, Чындыгында эч нерсе өзгөргөн жок. Аңчылыкты сатып алган адам бир эле аракеттерди ишке ашырат. Ал жакшы жерге бара жатканын, ал жакта олжолук айттарына ишениши керек. Бул үчүн ага кардарлардын сын пикирлери керек.
Аңчылык базарындагы баалар менен маркетинг маселеси казакстандык адистерди абдан кызыктырат. Аңчылыкка болгон баалар куулма көрүнүш. Эгерде мисалга ири мүйүз текенин эти менен териси болжолду $50 бааланса, эл аралык сафари клубда бул жаныбарды 150 000 Америка акчасына сатып алышат. Америкалык достор Outdoor Case командасына жапайы койлорго чыныгы аңчылык кандай болорун көрсөтүп берүүнү чечишти. Бирок куралдын ордуна биз колубузда фото жабдыктары болмокчу. Клинт Бентли тажрыйбалуу аңсакчы. Ал көп жылдан бери Невадада жоон мүйүздөрдүн тукумун калыбына келтирүү программасын жетектеп келет. Сиерра Неваданын чөлдүү тоолорунда суунун жоктугу жаныбарлар үчүн оор жагдай. Клинт менен анын жардамчылары ал жакта бир нече жасалма суу ичүүчү жерлерди курушкан. Жаандын суусу атайын арыктар аркылуу чоң чанаштарга куюлат дагы, колдонулганына жараша сарамжалдуу түрдө механикалык мал сугаргычтарга берилип турат. Мындай курулма тургузулгандан кийин ал жердин айланасында бир нече жүздөгөн жоон мүйүздөрдүн үйүрү пайда болгон. Жоон мүйүзлөргө фото аңчылык кылуу өтө деле татаал эмес болуп чыкты. Клинт 500 метр аралыктагы беттен үйүрдү байкады. Бул жер ойдуң болгондугунан пайдаланып, аларга шыбырт алдырбастан жакын баруу зарыл. Казакстандын мындан дагы бийик тоолорунда жаныбарларды тартууга көнүп калган биздин операторубуз бул милдетти оңой эле ишке ашырды. Биздин америкалык шериктештерибиз Сиерра Неваданын тоолорунан жоон мүйүздөрдү көрсөтүштү. Эми аларга биздин аркарларды көрсөтүүгө учур келди. Бул үчүн үлгүлүү аймактар Караганда облусунун аймагындагы Тарбагатай жана Суар тоолорунда жайгашкан. Буктар мен суу сактагыч аркылуу кеме менен сүзүп өтүү керек. Курт Иртыштын ар жагында ландшафттар өзгөрүүрүн байкады. Бул жакта учу кыйры жок талаа тоолор калмашат. Базалык лагерде меймандарды дыйкан чарбасынын башчысы Аэлита Ахметсалим кызы тосуп алды. Мында аңчылар жана туристтер үчүн конок үйлөрү тургузулган. Казак элинин каада салты, күнүндүк тиричилиги менен жакындан таанышууну каалайт. Албетте жергиликтүү тургундардын жашоосун туристтерге арналган боз үйдө элестетүү оңой эмес. Бирок чет элдик мейманга бул тоскоолдук жаратпайт. Аэлита конокторго лагерди көрсөтүп, ал эми алар АКШдагы аңчылык индустриясы тууралуу көбүрөөк айтып берүүнү суранды. Курт, мага сиздердин Монтана штатыңарда орундар кандайча бөлүштүрүлүп жана аңчылык чаргыларга уруксат кагаздар кандайча берилерин айтып түшүндүрүп берчи. Элик сыяктуу жаныбарлардын кадимки түрлөрүнө биз жыл сайын биологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, алардын көбөйүү деңгээлине жараша орундарды жана аңчылыктын мезгилин бекитебиз.
we call liberal. Эгерде жыл жакшы болсо, орундар көбүрөөк болуп, аңчылык мезгили дагы узакка созулат. Buy the license over the counter, a resident. There's no Кээ бир жылдары биз жаныбарлардын эркектерин гана атууга уруксат беребиз. Кээде ургачылар менен эркектерин бирдей атууга уруксат берилет. And depending on where they hunt, they can either shoot a female or a male or a female. Курт 10 жылдан ашуун Монтана штатынын балык жана жаныбарлар департаментинде иштеген. Штатта болжолу 180 000 Америка бугусу байырлайт. Алардын ичинен жыл сайын 34-25 миңи аңчылык атылат. Өткөн жылы бул жаныбарларга аң улоого 114 000 киши катышкан. Бугуну атууга уруксат кагаз алуу акысы штаттын тургундары үчүн болгону $20 түзөт. Ал эми башка жактан келгендер $900 төлөөгө тийиш. Ак куйрук электердин саны Монтанада болжолду 600 000ге жетет. Анын ичинен жыл сайын 100-120 000 атууга уруксат берилет. Бул жаныбарларга аңчылык кылуу акысы штаттын мүчөлөрүнө $14, ал эми башкаларга $120 түзөт. Монтанада айрым үйүз бөкөндөрдүн саны 170 000ге жетсе, жылына алардын 15 000-ын атууга болот. Уруксат кагазынын акысы $18 турат. Бул жаныбарга 150 000 мергенчи аң улоого чыгат. Кара аюулардын саны 30 000ден ашык. Анын ичинен жыл сайын 1,5 000 атууга уруксат берилет. Курттун айтымында 2-чи дүйнөлүк согушка чейин штатта болгону 7 биологдор иштешкен. Ал эми учурда аңчылык чарбалары менен улуттук парктар тармагында 20 000ден ашуун киши иш менен алектенет. 2010-жылга чейин туризм киреше алып келүү жаатында штаттын экономикасында 3-чү орунду ээлесе, 2011-жылдан тартып бул тармактын экономикалык көрсөткүчтөрү 1-чи орунга чыккан. Сөз көпкө чейин созулуп кетти. Жатып эс алуу керек. Эртең таң эрте фото капкандарды текшерүү үчүн тоого чыгабыз. Тоо жеринде аба ырайы бир заматта эле өзгөрүп бузулуп кетиши мүмкүн. Бирок адистердин ыңгайлуу мезгилди күтүүгө убактылары жок. Экспедициянын убактысы чектелгендиктен жолго чыгуу керек. Фото капкандар зоологдор менен аң сакчылардын ишин бир топ жеңилдеткен. Мурда жаныбарлардын жашыруун жашоосуна көз салуу үчүн дүрбү менен айлап тоодо жашырынып жатууга туура келсе, азыр муну техника аткарат. Бул тоо койлору кышында карышкырга кабылышкан. Албетте жапайы койлорго боруң оруйт, бирок карышкылардагы тамактануулар керек. Бул мыкаачылыкта табигаттын акылмандуулугу камтылган. Карышкырлар көбүнчө картайып тукумулоого жарабай калган эркек жаныбарларга кол салышат. Мындай эркек жаныбарлар жаштарды үйүргө жолотпой куалаганга алып келгени менен тукум калтыра алышпайт. Табигат экологиялык тең салмактуулуктун мыйзамдарын миңдеген жылдар бою такшалтып келген. Бүгүн сонун күн болду. Аба ырайы дагы эң жакшы. Бул жактан жаз жана кыш мезгилин дагы көрүүгө болот. Кар жап жатат. Бизге мындай аба ырайы абдан жагат. Жапайы жаратылыш биологдор үчүн белгилүү ырдартылгандай жаман аба ырайы жок. Алар каар менен жаанды, карлык менен жаштыкты, өлүм менен жаралууну, жырткыч жаныбарлар менен алардын курмандыктарын бирдей кабыл алышат. Табигат көп учурда жамандыктан жакшылык жасап, же тескерисинче жакшылыктан жамандыкты алып чыгат. Анын көздөгөнүн дароо эле түшүнүү мүмкүн эмес. Биздин коноктор саякаттан ырахат алышты. Эми алар үйлөрүнө кайтуулары керек. Биз болсо жолубузду андан ары улайбыз. Казакстан